Мен ушул Аккарняк осы ишканасы Шекафтарга келгенден бери башынан баштап жөнөкөй электриктен начальник сменге чейин кызматка орундарын ээлеп иштеп келдим. Бул заводдун элге ушу жергиликтүү калкка жакшы айлык акысын төлөп, жакшы жетишкендиктерге жетип, жакшы иштеп атканбыз. Анан кандайдыр бир себептер менен бул завод жабылып калды, бирок азыр ошол заводдун мындан ары иштеп беришине мисалы үчүн элди жергиликтүү калкты иш менен камсыздап бергени биз үчүн, жергиликтүү калк үчүн жакшы. Себеби азыркы заводдун баш штабкы завод менен айырмасы жаңы оборудованиялар коюлган, эки эсе көп продукция чыгарат. Мисалы үчүн бир сменде 15-20 адам иштесе, вахтовый болуп, общий бул заводдо 75 адам иштеп турганда, 75 адам үй бүлөсүн камсыз кылып, айлык акысын ушу Россияга кетпей, ушу биздин Шекафтардын жергиликтүү өндүрүшүндө иштеп турганы элди анча кызыктырып, анан биздин таш жакшы продукция чыгарып эме кылганы биз үчүн жакшы дейм да. Ошон үчүн завод иштеп берсе жакшы болот эле. Бул эми завод бир 5 жылдан бери иштебей калды, кандайдыр бир себептер менен. Бирок иштеп турса жакшы болот эле. Себеби жабылардан бир жыл мурун бул жерге жаңы оборудованияларды коюп, жаңы турецкий таш кезүүчү станокторду коюп, жакшы жетишкендиктерге жетебиз деген үмүттө, анан кандай бир себептер менен жабылып калганы өкүнүчтүү болуп калды. Assalamu alaykum. Mnogo men uшу Шекафтар шаарчасынын Ынтымак көчөсүнүн тургунумун. Ушу биздин акционердик Тулпар завод ушу. Аккарняк завод иштегенде жакшы болот эле да, mnogo. Азыр ушу Шекафтар сумсардын эли көп ар жака барышат. Кээ бири Чаткал, Базымчак, Россияга кетип атат көп жаш муундар. Ошого иштегенде жакшы болот эле да, ушу мурда 50ге жакын адам иштеген да мессинлерден. Ушу мен ушу заводдун иштешине тилектешмин да. Бекер эле иштебей турат да, ушу биздин Шекафтар жергезинин көркү болот эле иштегенде. Адамдар иштеп бала чакасын багат эле. Бекер эле ар жакта жүрөбүз да азыр, ар ким ар жакта жүрөт. Ушу өзүбүздүн завод иштетип алсак жакшы болот эле. Assalamu alaykum. Урматтуу жерлештер, биз Шекафтар айылдык депутаты мен Жороев Чаткалбай. Аккарняк ушул буга чейин иштеп келгенде лицензиясына байланыштуу иш токтоп калганына кайра чакырып, ушул иштеде биздин айылдын тургундары жок дегенде 50-60 адам иш менен камсыз болуп калат. Ошо элдер колдоп берсе жакшы болот эле баарыбыз. Негизи өкмөткө деле налог жактарынан налог түшүп, анан ушу жумуш маселеси деле чечилип калмак. Мен ушул Сумсар айыл өкмөтүнүн тургуну, Мончоктоо айылынын айыл башчысы болом. Ушу Аккарняк иштеп турган мезгилде 50-60 үй бүлө иш менен камсыз болгон. Ошо 50-60 адам үй бүлөсүн багыткан. Азыр ошол Аккарняк документальный болуп, кайрадан ишке кирсе, кайрадан жумуш орду түзүлүп, кайрадан ошо 50-60 үй бүлө иш менен камсыз болуп, айыл өкмөтүбүзгө ушу иш орундары менен камсыз болмок.